Көз жоосун алган мамлекеттик желек 1 жыл мурда облус тургундарынын патриоттуулук сезимин күчтөндүрүп турчу эле. Убакыт өткөн сайын бийиктиги 27 метрге барабар болгон темирди гана көрүүгө болуп калды. Ар бир адам ошол керек болсо мамлекеттик гана ишканаларда эмес, ар бир үйдө дагы ошол туунун турушу зарыл да. Мисалы үчүн кээ бир өнүккөн өлкөлөрдө үйлөрүнө атайын ошо тууларды коюп, ошо сыймыктануу менен ошону бир илип ушундай иш-чараларды көргөнбүз да. Баткен областынын борборунда ушул Баткен областтык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Тагайев Ашим Тагайевдин демилгеси менен ушул чоң туу орнотулган болчу. Бул ошол өтө жакшы демилге болгон. Бирок бүгүнкү күндө ушул туунун абалы дагы жакшы болбой атат. Ошол кээ бир күндөрү асылып турса, кээ бир күндөрү көпчүлүк учурда ушул жок болуп калып атат. Шаардык бийлик бул көрүнүштү оңдоп түзөө иштерине байланыштырууда. Аз убакытта эле желектин кездемеси айрылып, өз калыбына келтирүү үчүн алып салышат экен. Биз аны түшүрүп алып, ремонт кылган учурларда түшүрөбүз да. Кече жаңысыны бир 3 ай болгон койгонубузга. 3 айдын жүзү болуп атат. Ошо жаңы тууду да арткы чет жагынан тытылгандай болуп баштаган экен. Мен ошону балдарга команда берип, калыңыраак материалдан ошол эки жагынан кошуп туруп тиктирип көргүлөчү, мындай көбүрөөк туруштуп берет экен деген менен алдырып койгонбуз. Кыргыз өз тарыхында тууну аздектеп бийик көтөрүп жүргөн. Качан гана улуттун башына кыйын күн түшүп, же болбосо жоо жеңип алганда гана туу түшүрүлгөн. Мамлекеттик туунун түшүрүлүшү кандай учурда түшүрүлүш керек? Негизинен ушул мамлекеттик туу ушул кыргыздарда ушул жалпы журттун башына кыйынчылык түшкөндө, мамлекеттик чоң баягындай жоготуулар болгондо, же болбосо ушул траур күндөрү, ушундай моменттерде ушул желек төмөн түшүрүлөт. Бул өзү курганда туу айланып туруш керек да, өзүнүн огунун ичинде. Бул андай болгон эмес. Курганда астыңкы туудун астыңкы байланган туташкан жери чимирилет да, устудагы үстүнкү эмеси, точкасы айланбайт да. Үстүнкү эмесинде подшипник коюп туруп эми бир эмеси таап, ошол туу ар дайым чимирилип калбастан айланып тура турган кылабыз деген эмебиз бар. 2017 жылдын март айында Баткен облусунда алгачкы жолу 27 метр бийиктиктеги туу көтөрүлгөн болчу. Кайдыгер мамиледен улам желбиреп турган желек бат-баттан алынып, көп убакытка кайра илинбей калууда. Мамлекеттик атрибуттарды сактоо боюнча өзүнчө берени бар. Эч ким аны каалаган учурда илип, жакпай калган күнү алып салууга да мүмкүн эмес. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.